Нурбектин, Адахан Кимсанбаевич, Кубатбек Калбеевич айткан сунуштарга кошулам. Биз эч кандай талкуу кылбашыбыз керек. Биз конституциянын өзгөрүүсүнө жок, референдумга жок деген гана лозунг менен бардыгыбыз иштешибиз керек. Же болбосо башкача лозунг. Атамбаевдин Кыргызстанда бийликти кайрадан узурпациялашына жол бербейбиз. Бул биздин негизги лозунгдарыбыздын бири болуш керек. Эмне үчүн? Мен 3 себебин айтам. Эгерде мен жаңылсам, биздин улуу саясатчылар тактап койгула. Кыргызстанда Акаев жаңылбасам 3 жолу конституцияны өзгөрттү официалдуу түрдө. Ал эми аракет кылганы бир 5 жолу болгон. Бакиев дагы бир 2-3 жолу аракет кылды, бирок 2 жолу өзгөрттү жаңылбасам, Атамбаев 3 жолу попытка кылды. Мына бүгүн биринчи өзгөртүүгө кадамын таштап атат. Баш аягы бир 10-15 жолу попытка болгон, бирок бир 7 жолу конституция өзгөрүптүр. Жыйынтыгында карап көрөлү. Мамлекетте кандай өзгөрүүлөр болду? Мамлекетте жакырчылык жеңилдиби? Акаев 3 жол өзгөрткөндө, Бакиев 2 жол өзгөрткөндө, же болбосо Атамбаев азыр 3 жол аракет кылып, 1 жол өзгөртөм дегенде, силер ишенесиңерби? Кыргызстанда жакырчылык жеңилет, коррупция жеңилет, экономикада өнүгүү башталат деп. Ишенгендер бар ушул жерде бирөөңөр? Мен таптакыр ишенбейм. Экинчи аргумент. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бизде дайыма бийлик оппозицияны күнөөлөйт, мамлекетте төңкөрүш жасайын деп атат деп. А бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийлик өзү мамлекетте мыйзамдашкан кошоматчылардын жолу менен, кошоматчы фракциялардын, депутаттардын жолу менен мыйзамдарды пайдаланып, конституциялык төңкөрүш жасаганга аракет кылып атат. Оппозиция гана жасабайт. Мамлекетке, бийликке каршы чыккан гана адамдар мамлекетте төңкөрүш жасабайт. Биздин тарыхыбызда мынакей ушундай төңкөрүштү бийлик Атамбаев башында турган өзү жасаганга аракет кылып атат. Үчүнчү аргумент. Атамбаев 6 жылдан бери бийликте отурат. Өкмөттү, бир өкмөт башчысын фракциялар чечтиби? Бабановду, Сатыбалдиевди, Жомартты, Оторбаевди, Темирсариевди фракциялар койдубу, же болбосо Атамбаев койдубу? Бардыгыбыз билебиз, Атамбаев койду да. Соттордун бардыгын бүгүнкү күндө ким чечип атат? Бардыгын Атамбаев чечип атат. Не башка бирөө чечип атат аларды? Массалык маалымат каражаттарынын бардыгы бүгүнкү күндө Атамбаевдин контролунда. Же жалганбы? Бардык кадрларды, каалаган министрин, каалаган прокурорун, каалаган кичинекей мамлекеттик компанияларга чейин кызматчыларды ким коюп атат? Бардыгын Атамбаев коюп атат. Эми Атамбаевга дагы эмне жетпейт, айткылачы? Дагы реформа кылганга, сот реформасын кылганга, парламентаризмди киргизгенге, реформа жасаган Атамбаевга эмне жетпей атат Кыргызстанда? Эмне беришибиз керек дагы Атамбаевга? Мен ойлойм, мындай тайраңдаган президент Кыргызстан тарыхында болгон эмес. Керек болсо Акаев мындай тайраңдай алган эмес. Бакиев мындай тайраңдай алган эмес. Бүгүн Атамбаев каалагандай тайраңдап атат Кыргызстанда. Эгерде ушул 3 аргумент ала турган болсок, анда биз бардыгыбыз бүгүнкү күндө эч кандай содержаниясын талкуулабастан туруп, Атамбаевдин Кыргызстанда узурпациялысын улантууга жол бербейбиз деген гана лозунг менен чыгышыбыз керек. Менин сунушум, биринчиси, Замира Бексултановна рахмат айтышыбыз керек, ушул тегерек столду уюштурду. Эгерде туура көрсөңөр, сөз эркиндиги комитетинин алкагында ушул конституция менен иштөө боюнча дагы бир секция, же болбосо бир уюм кое берели. Туура көрсөңөр, аны кеңешели. Экинчиси, бардык массалык маалымат каражаттары менен коом менен иштешибиз керек. Биздин бир гана күчүбүз бүгүнкү күндө коомдук пикир, массалык маалымат каражаттары жана биздин уюшуп иштөөбүз. Сотко бергиле, башка жакка бергиле, аны бардыгыбыз билебиз. Ал бесполезно. Үчүнчүсү, эл аралык уюмдардын көңүлүн бурушубуз керек. Бириккен Улуттар уюму, ОБСЕ, Европалык союз, бардык мүмкүн эл аралык болгон эл аралык уюмдарда бир гана тема менен Атамбаев Кыргызстанда узурпацияны улантып атат. Атамбаев Кыргызстанда полициялык мамлекет курганга аракет кылып атат. Атамбаев кайрадан Кыргызстанды диктатурага алып келатат. Негизги аргументтери ушулар болушу керек. Үчүнчү, Чолпон Динна жакшы сөз айтып кетти. Депутаттардын бардыгы коркуп атат. Мен дагы сүйлөшүп атам. Бардыгы качып жүрүшөт бүгүнкү күндө. Биз кимде ким ушул законго, конституциялык төңкөрүш жасап аткан закондорго инициатор боло турган болсо, алдар келечекте Кыргызстанда төңкөрүш жасоого аракет кылган деген кылмыш жоопкерчилигине тартыларын биз бардыгын айтышыбыз керек. Мындай прецедентти мурда болгон эмес, бирок Атамбаев андай прецедент жаратты. Кумтөр боюнча өзүнчө закон кабыл алып, өзүнчө эреже уюштургандан кийин келечекте биз дагы келе турган бийлик саясатчылар отурабыз. Биз дагы Атамбаевдин жолу менен жаңы эрежелерди киргизсек болот. Ким деген бүгүнкү күндө төңкөрүшкө катышып атат, алардын бардыгы келечекте жоопкерчиликке тартыларыбызды айтышыбыз керек.
Төртүнчүсү, граждандык коомдор кандай болгон күндө дагы биз юридикалык процедура жасаганга милдеттүүбүз. Эгерде граждандык коом макул болсо, силерде ресурс бар, силер ушул жагынан көбүрөөк иштегенге аракет кылсаңар. Акыркы сунушум ошол конституциялык кеңешпе түзүү 2020 сунушун Нурбек айтты, мен дагы макул болот элем. Биз 2020да кандай сунуштарды кылабыз, эмнелер жасашыбыз керек? Мына ошого биз даярданып башташыбыз керек. Мен сунушум ушундай. Рахмат.